2003-жылы менің бір туған ағам Нишанкул Дилмурат Россиядан келіп, ноябрь айында, 2003 жылы ноябрь айы ораза айғачы, ошол карыз болуп калдым, бала ошол семьям, аялым, бала-чакаларым залогдо жатканына сен мага жардам бербесең, 20 миллион доллар таап бербесең, айрылып калат окшойбуз деп коркуп ыйлап келгенинде, мен ошол Кочкурда жайгашкан ЛМК фирмасына тийиштүү кийим-кечек базарынын ээси болчумун. Ошол жерде базардын документтерин үйлөрүнө алып алдырып, ошол банктарга издеп, ошо акча алып, 20 миң доллар таап берип, ушу бала-чакалардын карызынан кутулуу максатында жардам берейин деп бир тууганыма. Оказывается, мен ошол бир тууганыма алданып, 20 жылдан бери ушул жерде үч жолу соттошуп келатабыз. 2005 жылы Бишкек шаарында сотто, Ленин районунун сотунда соттошуп жүрүп, мени пайдама чечкен. Шаар соту дагы мени пайдама чечкен. Акыры жогорку сотко барганда Мухамеджанов деген судья, жогорку соттун жанагы судьясы Дилмураттын пайдасына чечет. Хотя ошол убакта доверительный подделка болуп турса дагы, экспертиза заключение чыгып турса дагы, колдорубузда подделка болуп турса дагы, мына документтерин ошого карабастан бул ушундай эле мазмунда кете подделканы ушундай эле мазмунда кете туруп, ушул доверительный күчүнө калтырып, бул подделкага жатпайт деп туруп, ушунун пайдасына чечип келет. Бүгүнгө чейин 20 жылдан бери соттошуп келатабыз. Азыр ушул менин агам граждан Россия болуп жүргөн ошол убакта Нишанкул Дилмурат акчаны менин жөнөткөн деген сөздөр чыгарган. Бирок ошол акчаны мына бүгүнкү күндө айтып коеюн, бул Нишанкул Дилмурат мага бир тиен акча берген эмес. Бул базарга как ага катары, как бир тууган катары ушу базар салатчысын деп бир сом акча кошуп койсо дагы, хоть 100 сом акча кошуп койсо дагы, мен бүгүнкү күндө балака айтайын, алардын касам ичип айтам, ушу базарды мен буга подарил. Ушунчалык мени жала жабып, весь Кыргызстан элге мени жаманаттуу кылып, ар кандай сөздөр менен жала жабып мени ушу күнгө чейин бүгүн жамандап келет. Азыркы күндө ошо ЭДМК боюнча ушуну Шанкул Фамзилмурат менен Шанкул Дилшат деген да инибиз бар. Ал да ошо учредитель болуп эсептелет ЭДМКнын. Шанкул Дилмурат менен бүгүнкү күнгө чейин соттошуп келебиз. 20 жыл болду, ровно 20 жыл болду. Бүгүнкү күндө ошол жерлерди экиге бөлгөн. Ошо экөөнүн бир тууган экесине деп жараштырып, экиге бөлүшүү экөө. Бири-бирине сөз беришип, мындайча туугандай болуп калайык деп бөлүштүргөндөн кийин Дилмураттын жаман ою бар экен, анын аялы бар. Жаманкулова Гүлбара деген Бакина деп коет аны. Ошо аялы ушу жарымга бөлүнгөндө көрө албастан экөөлөп туруп, ошол жарымга бөлгөн жерин дагы эки бөлүп, эки босап чыгарылгандан кийин, экөө жакшылап иштешип аткан кезинде дагы келип дагы баштайт да. Ошол бар жокту соттошот, өзүнүн күнүгө тукурат, даже ошол булар жашаган үйдү өзүнүн атына өткөзүп алган. Бүгүнкү күндө ошо булар жашаган үй Дилмурат ошо Бакинанын тилине кирип, бир туугандарынын эмес, аялынын атына өткөзүп койгон. Кайнежесинен кийин аялынын атына өткөзүп койгон. Эми ушу кече жакында боло турган нерсени айтсак, биз декабрь айында 2023 жылы ажыга бардык. Ажыга барып ошол күнү 11 күндө болдук. 11 күн ичинде сот аткаруучу бар эле. Сот аткаруучу Усарбай уулу Рустам деген. Ал келип туруп, мен ага арыз тапшырып, токтотуп тургу, мен барып келейин деп туруп, 17 адамдын бизден чыгып, сатып алып, 20 жылдан иштетип жүргөн да. Токтоону жокко чыгарып эле, биз соттошуп атабыз, токтоп тургун деп туруп, мен ага арыз берсек, арыздын негизинде токтотуп койгон. Токтоомуз боюнча токтоомуз жокко чыгарылды. Жокко чыгарылгандан байланыштуу мен бузуп атам деди. Мен өзүмө сүйлөштүм, ушундай бузуп атат дедим. Ана мен ага айттым, Рустам дедим, любой соттун чечими 10 күн болот жок деген күчүндө. Сен хотя бы күчүндө турбайсың болду, меники жок болсун, мен барып акыл берем апелляция десем, жок эже мен бузабын, менин немем бар, колумда токтоомум бар, анан буларды жарым койбой атат деген.
Gel biz gelgиче 18 адамдын жерин ага кошуп дагы 5 чечимде жок 5 адамдын дагы ошо сода түйүнүн кыркырты өкүтүп бакыртып булар ыйлатып ичинде товарлары менен бузуп таштаган. Ал боюнча видео тасмалары бар жок. Ал боюнча азыр соттошуп атабыз. Бүгүнкү күндө сотко берип туруп ушул Усарбай уулу ошо мен айткам тилин алгын любой жактында эки тарап тең уруш керек деп туруп ал боюнча азыр ушул Усарбай уулунун уставын сот аткарышынын үстүнөн иш козголгон мыйзамсыз бузгандыгы боюнча. Андан сырткары департамент бар, өзүнүн департамент Жалал-Абадта строгий мындайча айтканда катуу сөгүш алган. Ошол боюнча соттук разбирательство болгонуна карабай ошол чачылып турат, ошо кебекеси менен. Ошондон мен немге кайрылып кеттим электе генеральный прокурорго, Ташиевке, президентибизге, сизге барсак кире албайт экенбиз, ушу арызууларыбыз албайт экен. Ушундан ары жок кылып Жалал-Абад облусу боюнча азыр ушу соттор дагы карабай атат бир дагы. Именно Нуркамил Нышанкуловдун арыздарын биринде албагыла деп атыптыр. Ал боюнча да барып уже таштап келдим арызычы. Ошондуктан сизден ушу кайрылып кетип элем. Сизге барыңыз, ушу биз барганда биз өзүбүздүн личный немеңизге кабыл алып ошого биз ошол жерде бар доказательствонун далилдери менен көрсөтүп айтып, ошо именно өкмөттүн адамдарына, ошо мыйзамсыз иш аракетте коррупцияга аралашкан өкмөт адамдарына чара колдонуп беребиз деди. Kızım o şeyde neme alıp akçe törep 15 yılda alsın, 70 mi alsın? Anda o şamalda ek konan tüy geretir o zaman. Şu vakit sen anda geldi neme düşüyor. O şeyden beri bu adamlar 15 yılda alsın, PC'ye çıkıp gitti. Ayrasını olmadı. Ne olsun bilmedi karar. Karar alsa bunu azı yakında akmakta işte kılıp bunu alırlar. Kandı edildi, Allah'tan korkmam. Bularda Umra'ya getirip, ziyaretine getirsek Muzupşam kaç adamlardı, nemesiz kaldırdı. Karavası o katta kaldı, nereden kaldı? Bu yolu bir çoğukken, nereye? Hem Karavada, yedi şorun nemesi bol, bala çıkarsın, bana boşa bir nantava atkabılar gösterdim. Bir tane var bana, mesleğini sürüştürsem, bunu 20 can savaşma oldu, benim kızım bana. Bu cüce ol Karavada, cüce ol. Ama ne olar da, İran'da da. Daha bir meşte görüp kaldım geçeydi. Ben de kaçıp diyor, geçe desem hadi diyor. Beri geç sen, ne mi daha atasın ya? Sen arızın ata sen, ne kılan işini? Kızım küçücük sen kimsin de ya? Adamsın çok, ben getirme prokuror demeye süresem, aytım ne? Ben o şey prokurora girsem, prokuror ayttı. Ne mesele etip 2008 yılı sentyabr aylarında лично men 3 konteyner alganım. Buna dokumenti var. Dilmurat'tan ayalı Gulbara Jamankulova degende. Anan uşa 2008 yıldan beri сразу ошол жерди уже эмеге эксплуатацияга алайлык дегенде мен эжем барганда ал контейнерлер полностью бүтөлүк үчүн сразу барып иштелбей калган да. Анан ошентип отуп время проходит, бир жарым жылдан кийин барабыз, жок боло элек, азыр мындай могу жака киргизебиз, бир аз турула дейт, кайра келебиз. Просто я в то время жила в другом городе. И мне каждый раз приезжать тоже неудобно было. Тем более у меня были маленькие дети и еще больной ребенок. Анан эжем барат, ошол эле да, подождите, а көрсө биздин 3 контейнерибизди уже бизден башка адамга да сатып берген да. 3 контейнерди биз ар бири 75 миңден ошол моментте сатып алганбыз. Ошентип жүрүп, в общем, сентябрь айынан 2008 жылдан бери до сих пор ала албаймын. Вот теперь подумайте, менин 3 контейнерimi азыр 2008 жылдан бери арендасын алып атпайбы, бул алып жеп атпайбы? Туурабы? Я уже инвалид, я уже на пенсии, а тетиги ооруп аткан балам уже өлүп да калды. Мага ошолор жалгыз эмес, биз 100 киши дейбиз. Пожалуйста, президент Садыр Нуркожоевич, пожалуйста, Камчыбек Кыдыршаевич, ушуга окшогон бир сүткорлорго, бир тойбосторго, пожалуйста, чараңарды көрсөтүп койгончу, суранабыз. 2000 жылы ушу Абдимурат ака менен Айгүл эжелер уста багып, өз мээнети менен ошо базарды куруп атканын мен билем. Ошол жерде кандай мээнет кылып, балдарын карап, энгизип, бияктан усталарын карап,
ушундай стройка бүрбелерди алып келип ошо базарды куруп атканын биз көзүбүз менен көргөнбүз, базардагылардын баардыгы. Ошо Абдимурат ака менен Айгүл эже ошо усталарды карап ошо базарды куруп атканын көрүп туруп, анан ушулар менен келишим түзүп, биз ошол жерде базарда отуруп калганбыз. Ошондо хозяйны Абдимурат менен Айгүл эже болчу. Анан каяктан 2003-жылы Дилмурат ака келип, менин базарым чыккыла деп акеси бизди кууп чыкты. Бирок биз Дилмурат ака биз ошентип куугандан кийин биз ал жерде жаман акыбалда калдык. Бирок биз Абдимурат ака менен келишим түзүп ошол жерде базарда отурганбыз. Каерде отурушубузду билбей кыйналып жүрдүк. Ошол жерде отуруп турганыбызда бизге башка жерден сонун бизге месталарды бердилер. 2023-жылы 5-декабрда базарыбыздын баарын бузуп салды. Каерде отурушубузду билбей биз кыйналып жатабыз.